Ырчы Асель Кадырбекова өзүнүн жеке Instagram баракчасына акыркы күндөрү ар кандай романтикалык видео, гүл менен сүрөттөрдү киргизип жатат. Анан анын катталуучулары: Нурлан Насип сизге белектерди берип сюрприз кылып жатат го. Күйөөң менен жараштыңбы? Нурлан менен бактылуу болгула деген комментарийлер аябай көп болуп жатат. Бирок Ырчы Асель Кадырбекова чынында эле мурунку күйөөсү ырчы Нурлан Насип менен кайра жараштыбы? Азырынча белгисиз. Так маалыматты өзүнөн күтөбүз. Мен бактылуумун. Gülzar araladım. Режиссер, актриса Рызжо Мартова замандын көйгөйү болуп жаткан интернет менен телефондун адамга терс азгырыгы тууралуу психолог катары кеңеш Instagram баракчасынан жазып чыкты. Урматтуу ата-энелер, балдарга телефонду көп убакытка бербегиле, кийин өкүнүп каласыңар. Кечки телефон, интернет сетевой оюндар менен балдар психикасын, ден соолугун талкалоо менен бирдикте соцунда эл менен аралаша албай, жашоодо өздөрүнүн ордун таппай, таптакыр жок болуп кетиши ыктымал. Комментарийлерде сен каяктан билмек элең, киного тартылып жүрө берчи, ишиңди кыл деп жазышыңыз мүмкүн. Бирок мен биринчи кесим психолог. Кыргыз улуттук университетинде көп жыл психологиядан сабак берип иштегем. Буга кошумча проблемалуу үй-бүлөлөр менен психолог катары иш алып баргам. Диссертациялык ишимди жазып жүргөн кезде түнкү интернет клубтарда балдар менен сүйлөшүп проблемаларын билгим келип, өзүм калп эле ойномуш болуп, балдардын көйгөйүн билип, ошол теманы диссертациямда чагылтырып жазгам. Азыркы учурда памперс кийген балдардан баштап 50дөн ашкан чалга чейин колдон телефон түшпөйт. Интернеттин пайдалуу гана жактарын алалы. Интернет саз, кантип кирип кеткениңерди билбей каласыңар деп жазды ал. Gülzar araladım. Жүрөгүмө